27 августта Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын канааттандырды. Демек, Кыргызстан партиясы парламенттик шайлоого катышат. Эскерте кетсек, 25 августта борбордук шайлоо комиссиясы партиянын документтерин ыйгарым укуктуу өкүл эмес башка адам тапшырганын себеп кылып, аларды артка кайтаруу тууралуу чечим чыгарган. Бирок Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Талант Мамытов бул чечим башка партиялардын басымынын негизинде кабыл алынган деп эсептейт. Бишкек шаардык административдик соту тарабынан адилеттүү жана мыйзамга туура келген чечим чыгарды. Биз ачык айтабыз, биздин өлкө мамлекетибиз укуктук жана адам укугун сыйлаган өлкө. Массалык маалымат каражаттарды, бизди колдоп аткан жарандарды бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин укуктар толугу менен орундалды. Жана Кудай буйрса биз шайлоого катышып, Кудай буйрса элибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн кызмат кылабыз.